Бизге укугу бузулуп, кимге кайрылууну билбей укуктук жардам издеген жарандар көп кайрылышат. Бул видеодо биз дал ошол укуктук көмөккө муктаж болгондор кайда кайрылса болорун айтып беребиз. Кайсы учурда жана ким Акыйкатчы институтуна кайрыла алат? Кайсы бир мамлекеттик мекеменин, анын кызматкерлеринин же кызматтагылардын аракетинен, балким аракетсиздигинен улам адам укугу бузулса, анда сиз Акыйкатчы институтуна кайрыла аласыз. Акыйкатчыга омбудсменге кайрылууда жарандыгы, расасы жана улуту, диний жана саясий көз карашына карабай, жашаган жери, жынысы, курагы, субъектинин укукка жөндөмсүздүгү, изоляцияланганы жана башкалар бөгөт боло албайт. Акыйкатчы институту кандай чара көрүп жардам бере алат? Акыйкатчы институту бузулган укукту толугу менен калыбына келтирүүнүн үстүндө иштейт. Ал эми адам укугун бузган кызматкерге карата тийиштүү чаралардын көрүлүүсүн талап кылат. Арызда танууларды кароодо Акыйкатчы омбудсмен институту албетте өзүнүн териштирүүлөрүн жүргүзөт. Эгер адамдын укугу бузулса, ал ырасталып далилденген болсо, тийиштүү көңүл буруу актысын беребиз. Көңүл буруу актыларында адамдын укугунун калыбына келүүсү абзел деген талап коюлат. Адам укуктарын бузган кызматкердин үстүнөн тийиштүү чара көрүлүүсү талап кылынат. Мындан сырткары чечилбеген маселелерди жылдык баяндамаларга көрсөтүп, жогорку кеңешке алып чыгабыз. Системдүү укук бузуулар боюнча мамлекеттин жетекчилигине кирүүгө жана аларды жаралган жагдай боюнча маалымат берүүгө укуктуубуз. Мындан сырткары Акыйкатчы институту алдын ала иштер, талдоолор, укуктук ченемдик актыларды адам укуктарынын стандарттарына келтирүүгө тийиштүү иш-аракеттерди жүргүзүп турат. Акыйкатчы жардам берип, жакшы жагына чечилген бир-эки мисал айтып берсеңиз. Россия Федерациясында биздин ушу мигранттардын укуктары сакталышы боюнча Акыйкатчынын жигердүү иш-аракеттеринен улам мынакей Россия Федерация адам укуктары боюнча тийиштүү ыйгарым укук өкүлү бар. Ошолор менен биргеликте биздин жарандын укуктары сакталды. Ал кандай укуктар? Башка мамлекет тарабынан биздин жаран ошо Россия Федерациясына кармалып отуруптур. Башка мамлекет талап коюптур ошол мамлекетке экстрадициялоо маселесин. Бирок ал экстрадиция кылуу маселеси биздин мыйзамдарга, эл аралык мыйзамдарга, эл аралык адамдын укуктарынын стандарттарына ылайык келбестигин биз билдирип, эки тараптуу иш-аракеттеринен улам ал жараныбыздын укугу корголуп, азыркы учурда ошо башка мамлекетке экстрадициялоо маселеси жокко чыкты десек, бул да бир жакшы, бир ийгиликтүү биздин жемиштердин бири. Массалык маалымат каражаттарында ошо өтө резонанстуу иш болгон. Бул ошол күйөөсү тарабынан зорлук-зомбулукка кабылып, өтө үрөй учураган мисал болду. Ошол мисал массалык маалыматтар каражаттарына чыгаар замат Акыйкатчынын кызматкерлери аны менен кезигип, өзүбүздүн тийиштүү каттарды жолдоп, жыйынтыгында мына өзүңүз көрүп отурасыздар, ал киши өз жазасын алды. Акыйкатчыга кайрылуу үчүн сиз 115 шыр байланыш номери 0312 66 31 36 0312 66 32 80 номери. Интернет кабылдама Ombudsman Чегит KG интернет ресепшн. Ошондой эле Ombudsman Маймылча inbox.ru электрондук дарайга аркылуу байланышсаңыз болот. Өзүңдү корго, өз укугуңду бил.